Бүгін Кара Суу базарындағы саудагерлер маалымат жыйын куруп, өлкө президентине кайрылуу жолдошту. Саудагерлер базардагы жер тилкесин мыйзамсыз тараптар талашып жаткандыгын айтууда. Жыйындын катышуучуларынын билдирүүсүндө Кыргыз соода биримдиги коому Кумрихан Мирзаеванын 76 сотук жерин мыйзамсыз тартып алган. Жана да Сарай эл өкмөтү жер талашкан адамга жасалма документтерди жасап бергендигин ачыктады. Азыркы президентimiz Сооронбай Шариповичтен өтө суранар едим. Şu Kara Suu'da gos restoranı o'zini ish abalidan foydalanib, shunaqa mezamsiz ishlarni qilganligi uchun ularni ishdan chetlatish, yana ularga huquq qo'g'dash organlari bularning ustidan uголовный ish qo'zg'ab berishlarini so'radi. Жыйында Кумрихан Мирзаева алгач базардагы жерди айыл өкмөттөн аукционду негизинде сатып алгандыгын ырастады. Бирок анын жерине Кыргыз соода биримдиги коому ээ болуп, учурда контейнерлерди каалагандай сатып жаткандыгын айтты. Ал арада күнөөлөнүп жаткан экинчи тараптын өкүлү Анарбай Эргешев маалымат жыйынга кирип келди. Ал Кыргыз соода биримдигинин ээси. Сотторду дагы башын айлантырбай. Жолугушкан эки тарап ортосунда пикир келишпестиктер чыгып, кол көтөрүүгө чейин барышты. Эки тарап тең өз чындыгын журналисттерге айтууга талпынды. Аукцион эч качан болгон эмес. Аукцион болгон эмес. Aksiyon boldu de. Ал эми аталган коомдун ээси Анарбай Эргешев Кара Суу базарынын соодагерлери жана Кумрихан Мирзаеванын бардык дооматтарын жалган деп билдирди. Талаш жараткан базардагы 76 сотук жер соттун чечими менен соода биримдикке өткөндүгүн айтып, мыйзамдуу документтерин көрсөттү. Сот системасында мына 1 2 3 4 5 чечим 6 чечим чыгып отур. Хайралы Кумрихандын өкүмү сүрүп отур. Хайралы ошол мени өлтүрүп кете турган, мени атып кете турган, ошол Кумрихандын сөзү сөз, Кумрихандын айткан болуп атат. Эмне мен деле Кыргызстан жарандым. Мен чындыкты айтышка укугум жокпу. Мен чындыкты айтсам Мирзаева Кумрихан атып кетер. Бир канча жылдан бери ызы чуусу токтобой, соттошуулар менен коштолгон Кара Суу базары 12 гектар жерди ээлейт. Базардагы жердин жарымынан аз бөлүгү райондогу Сарай эл өкмөтүнүн карамагында. Ал эми калганы жеке ишкерлерге аукциондун негизинде сатылган. Ал бүгүнкү күндүн чуусуна айланды. Соодагерлердин айтымында Кыргыз-Өзбек чек арасы ачылгандан бери Кара Суу базарындагы жерлер талашка түшкөн. $30.000, $20.000 контейнер $2.000 сатылып калды. Бир адам кызыкпайдыла. Мына азыр көрүп атасаң ызы чуу башталды, Өзбекстан ачылды, аяк-бияк ачылды, тынчылык малды, уже башталды дагы базардын проблемасы. Дагы ызы чуу болуп атат, дагы тополоң болуп атат, ушундай башталып атат. Буга чейин ондай болбой турду эле да. Эмне үчүн азыр ушундай кылышат? Биз өтө тынч иштеп аттык эле. Өтө жакшы иштеп, убагында налог төлөп аткан, соцфондду берип атканбыз, тынч иштеп атканбыз. Эми дагы мындай кимге кереги бар бундай тынчылыктын? Тынчылык болсо өзүбүзгө жакшы болот. Тынчылык болсо базар менен да жум болот. Канча адамдар жерден келет. Бул жерге Кара Суу эмес, бул жерде Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан, Түркменистандан бүтүн элдер келет. Базардагы талаш боюнча учурда соттук иштер уланууда. Азырынча чындык кайсыл тарапта белгисиз. Адыл Акжулуулу, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.